Ассаламу алейкум, урматтуу катталуучулар жана Машина Кеди каналынын жаңы көрүүчүлөрү. Сизге биздин каналыбыздагы жаңы долбоорду мен тартуулайм. Артымда турган Мерседести биз идеалдуу абалга келтиребиз. Албетте, заводдон чыккан абалына келтире албайбыз, бирок идеалдуу абалды кантип мен элестетип жатам, ошондой абалына келтиргенге аракет кылабыз. Ал эми унаа жөнүндө айтып кетсем, бул 91-жылы чыгарылган Mercedes-Benz 230E W124 кузовунда. Унаанын сырткы боёгу аябай сонун көрүнөт. Жалпы унаанын көрүнүшү тышынан аябай жакшы, эч кандай чирик-бириктери жок. Мурдакы кожою бул жерге садорлорду орнотуп койду. Бирок достор, бул унаа тышынан мыкты көрүнсө деле бир нече маселелери бар. Ошол маселелер кыймылдаткычка, жүрүк отормого, электрикага тиешелүү. Чоң жумуштарды мен тейлөө станциялардан жасайм. Калган жумуштарды мен өзүм кылганга аракет кылам. Ушундай классиканы кайра калыбына келтирсе болобу? Жана кандай кыйынчылыктар менен мен кездешем? Ошонун баардыгын мен сизге азыр бул видеодо көрсөтүп берем. Ал эми көйгөйлөрү жөнүндө мен сизге азыр айтып берейин. Ачкычтын пульту иштебейт. Унаанын капотун ачканда радиатордун торчосунан атайын язычок чыгыш керек. Ал нерсе чыкпай калды. Антеннасы иштебей калды. Эшиктеги резинкалар чыгып баштады. Домкрат кое турган жердин капкагы жок. Ошондуктан унаанын жалпы көрүнүшү кичине начар болуп калды. Радиатордун торчосунун боёгу түшүп баштады. Анан негизи унаа кыйшык турат экен. Мисалы, сол жагындагы арткы дөңгөлөк менен канаттын ортосуна 2 бармак батат. Ал эми оң тарапта болсо 3 бармак батат экен. Алдыңкы оң тараптагы эшик кармабай калды. Жалпы капоттун асты аябай кир экен. Анан таза аба соро турган гофрасы бул жерде жок экен. Капоттун каптоосу сыйрылып баштады. Муну болсо орус тилинде приводной ремень деп коюшат. Мунун абалы өтө начар экен. Мындан тышкары айдоочунун кору сынып калыптыр. Муну чойгондо кайра ичине чогултулбай калды. Эшиктин бурчундагы жайгашкан каптоосу кармалбай калды. Тамеки таштай турган жери жабылбайт экен. Алдыңкы терезелердин баскычтары катуу болуп, начар басылат экен. Арткы баскычтары болсо аябай сонун басылат. Алдыңкылары болсо такыр начар болуп калыптыр. Мындан тышкары алдыңкы оң тараптагы терезеси толугу менен ылдый түшпөйт экен. Магнитофону иштебейт. Булар болсо дворниктердин, поворотниктердин жана круиз контролдун которуучулары, мындайча айтканда гитара деп коюшат. Булардын да абалы өтө начар экен. Алдыңкы оң тараптагы эшиктин каптоосундагы булгары кесилип баштаптыр. Бул жери да кесилип калыптыр. Алдыңкы жүргүнчүнүн буттары жайгашкан жеринде каптоосу сыйрылып калыптыр. Арткы жүргүнчүлөрдүн жаздыгын негизи баскыч менен жаткызып койсо болот. Бул баскыч иштебей калыптыр. Оң тараптагы стоптун лампасын алмаштырып коюш керек экен. Негизи жүрүк отормо жарык бериш керек, анысы да иштебей калыптыр. Негизи жүрүк отормосу бул унаада эч иштебей калыптыр. Жүрүп баратканда 3-чү баскычтан баштайт экен. Аябай жай ылдамданып, 80 чакырым саатка чейин араң жетет. Андан тышкары прибор панелинде бир нерсе тырсылдап жатат. Унаанын кондиционери иштебей, жылуу аба менен үйлөйт экен. Жана жалпы салондун ичин чаң басып, кир деп кетиптир. Бул жерге жакшы химикалык тазалоо керек. Ал эми ишти баштайлы. Язычок капоттун ичине кирип, капот эч ачылбай калды. Колумду торчонун ичине салып, ошол язычокту араң тарттым. Капотты ачкандан кийин ошол язычок негизи бошоп кетиптир. Бул язычок бир жерде катуу тартылып туруш керек. Анан ушул язычокту туура регулировка кылып чыгарып койдум. Эми капотту тартканда ошол язычок туура чыгат.
Ачкычтын пультун басканда дароо эле ачылбайт экен мына. Пультту чачып, ичиндеги платаны текшерип көрдүм. Плата негизи жакшы эле иштейт экен. Мына басканда дароо эле ачылып жабылат экен мына. Пульттун батареясы жаңы, платасы жакшы эле иштейт. Демек ушул баскычтары ошол платадагы баскычтарына толугу менен тийбейт экен. Ошондуктан ошол пульттагы резинадан жасалган баскычтарды оңоюраак ошол платанын баскычтарына тийгизиш үчүн клейди жармаштырып койдум. Негизи эле пульттун корпусу бүт шалтактап кетиптир. Ошондуктан баарын тазалап койдум. Баардыгы кургагандан кийин чогултуп койдум. Ал эми иштешин текшерип көрөлү. Мынакей өтө сонун иштеп, дароо эле ачылып жабылат. Эми терезелердин баскычтарын текшерип көрөлү. Баскычтарды чечиш үчүн ортодо жайгашкан жыгачтан жасалган панелди чачыш керек. Баскычты акырын тарттым. Ал эми жалпы абалын көрөбүз. Арткы баскыч менен салыштырып көрөлү. Арткы баскычы өтө сонун, аябай жеңил басылат экен. Алдыңкы баскычы болсо катуураак басылат экен. Ал эми ушул алдыңкы баскычты чачып көрөлү. Эгерде сиз өзүңүз ушундай баскычты чачам десеңиз, анда алдыңызга сөзсүз түрдө ушундай кичинекей килем коюп коюңуз. Анткени ушул баскычтын ичинде аябай кичинекей тетиктер бар. Ошолорду жоготуп ийсеңер, анда эч жерден таппайсыңар. Мынакей баары эле бар экен, баары эле жайында, бирок кичине кир болуп калыптыр, чаң басып. Ошондуктан баардыгын азыр тазалап туруп, кайра чогултуп көрөбүз. Кайра чогулткандан кийин жеңилирээк басылып калды. Жанакы арткы баскыч менен салыштырып көрөлү. Мынакей экөө бирдей эле басылат эми. Ал эми тамеки сала турган жерди чачып көрөлү азыр. Тамеки салчу жерди чечип, баардыгын иштетип текшерип көрдүм. Баардыгы мындай караганда жакшы эле көрүнөт. Бирок негизи муну жапканда кайра ачылбай калат экен. Анан маселе кайсыл жеринен болгондугун мен таптым. Немецтер ушул корпустун капталына ушундай бутту жармаштырып коюптур. Бул буттун атайын жолу бар экен. Анан ошол кичинекей бут дал ошол жол менен жылганда ушул тамеки койчу жери ачылып жабылат экен. Анан ошол кичинекей буту бир бурчка келип такалып калат экен. Негизи ошол такалып калган жери учтуу болуш керек. Бирок убакыт өткөн сайын ал жери учтуу болбой калыптыр. Анан мен отвертканы алып туруп ысыттым. Ошол ысык отвертка менен бурчун кайра курчуп койдум. Мынакей тыккан кылып жасап койдум. Ал эми ошол бурчу учтуу болуп калды. Эми механизмдин иштешин текшерип көрөлү. Мынакей аябай сонун иштеп калды. Ал эми эшиктин ограничителин алмаштырабыз. Ал үчүн эшиктин каптоосун чачабыз. Баса бул эшиктин да бурчунда турган каптоосунун кармагычы сынып калыптыр. Эшиктин каптоосун акырын чечип, кармагычтарын текшеребиз. Баардыгы ордунда. Баардыгын тоскоол болбош үчүн чечип туруп, эми ограничителди чечебиз. Ограничителдин резинкасын алабыз. Ограничителди кузовко кармай турган штокту түртүп чыгарабыз. Штокту түрткөндөн кийин ограничитель дароо эле бошоп кетти. Андай негизи болбошу керек. Анткени ограничитель ушул шток менен, анан эшиктеги 3 болт менен кармалат. Ограничительди толугу менен чыгардым. Ал эми болттор кармай турган жерлери сынып калыптыр. Эми болтторду чыгарам. Мынакей негизи болт ушул нерсени кармашы керек. Бирок бул нерсе жанакы ограничительдин сынып кеткен бөлүгү. Ушундай болуш керек эле.
Машина KG мобилдик колдонмосуна кирип, ограничительди издедим. Разборкадан оригинал түрүндөгү ограничитель сатып алдым. Эми ошону ордуна коебуз. Үч болтторду тарттым, ал эми жанакы штокту кайра ичине киргизип койдум. Бирок жанакы резинканы салганды унутуп калыптырмын. Ошондуктан штокту кайра чыгарып, резинканы салып, кайра штокту киргиздим. Муну унутпаңыз достор, эгерде муну алмашам десеңиз. Мынакей акырын резинкасын ордуна орнотуп койдум. Ал эми эшиктин ачылышын, жабылышын текшерип көрөлү. Өтө сонун иштеп калды. Ал эми приводной ременди алмаштырабыз. Аны үчүн ушул жерде турган болтту бошотобуз. Ал болт аябай катуу туруптур, ошондуктан эки ачкыч менен бошоттум. Толугу менен чыгарбайбыз, бир гана бошотобуз. Ал эми үстүндө турган атайын регулировка кылган болт менен ушул приводной ременди бошотобуз. Приводдун куру бошоп калды, эми чыгарса болот. Эптеп септеп ар нерсени аралап араң чыгардым. Бул жерде радиатор жок болсо, анда оңоюраак болмок чыгарган. Аягында кур жармашып алды тим эле. Бул жерден чыкпайм деп. Иш болсо араң тартып чыгардым. Мынакей курдун абалы өзүңүздөр көргөндөй эле өтө начар. Бүгүн эртең бул үзүлүп кетмек. Роликтердин подшипниктерин текшерип, кайра жаңы курду салып баштадым. Кайра эле ошол лабиринтти аралап, жаңы курду орнотуп койдум. Бул жерден өтө маанилүү нерсе, эски кур кандай турса, дал ошондой жаңы курду орнотуп коюш керек. Тартып туруп оталдырып көрөбүз. Бардыгы жакшынакай иштеди. Ал эми жүрүк отормосу. Мен айткандай эле газды тепкенде унаа аябай жай жүрөт. Ошондуктан мен жүрүк отормо жасаган усталарга келдим. Алар болсо гидроблокту чечти. Гидроблок жакшы абалында экен. Бирок чечкенден кийин бардык жерде металл кырынды бары. Демек жүрүк отормонун ичи бузулуп, бүт каша болду. Ошондуктан жүрүк отормону чечиш керек болуп калды. Жүрүк отормону эмне кылабыз жана кийинки кандай жумуштарды аткарабыз экинчи бөлүмүндө көрөсүз. Экинчи бөлүмдү эртерээк чыгарганга аракет кылабыз. Сиз бизди лайк жана комментарийлер менен колдоп турсаңыз эле, бул долбоорду аягына тезирээк чыгарабыз. Кийинки эпизодду өткөрбөш үчүн биздин каналыбызга катталып коюңуз.